Арыбаңыздар агайын, анда эмесе Республикалык айтыш коомдук фонду улуу устатыбыз Элмирбек Иманалиевдин шакирттери баштаган Устаттан уккан улуу окуялар аталышындагы долбоорубузду уланталы. Мен дагы ушул устатыман уккан окуялардан бирди айта кетейин. Кыргыз Республикасынын эл артисти Замирбек Үсөнбаев айткандай, эли менен бир көргөн эскини жана жаңыны ак сакал Мураталыны агайын кыргыз тааныды дегендей, ушул кыргыз кемгеги сиңген комузчу, кылгыякчы, күүчү Мураталы Күрөңкеев атабыздын бир кызыктуу окуясын айтып берейин. Илгери СССРдин маалында артисттер азыркы биздин республиканы кыдырып гастролго чыгып калышат экен дейт. Анан бир үйгө барып түнөшүп, анан ал кезде кадимки эле азыркы бизге көнүмүш болгон лампочка жаңы чыгып аткан кез экен дейт. Анан баары эс алалы деп жатышып, ошол күнү Мураталы атабыздын кылгыягынын бир кылы үзүлүп кетет экен. Анан ошо аспабымды бир аз жасап отурайын деп ал киши көп убакытка элек болуп калат экен. Ал аспабын жасап бүткүчөктү ошол жактагы артисттердин баары бүт катары менен уйкуга кирип кетет экен. Анан кийин Аксакал атабыз ордунан туруп тиги чыракты, лампочканы өчүрө албайт дейт, үйлөп көрөт дейт, ар жагына чыгат, бери жагына чыгат, өчпөйт дейт. Анан эми ушу жарык бойдон калтырып коймок белем деп маасын чечип, бир үстөлдү коюп чыгып, тиги лампочкага маасын байлап коет экен дейт. Анан кийин Мураталы атабыз да өзү уйкуга кирип, бир маалда эле күбүр-шүбүр болуп элдер бири-биринен ойгоно баштады дейт. Анан бир маалда Мураталы атабыз өзү да чочуп ойгонуп турса, тиги лампочкага байланып турган маасы кадимкидей түтөп, өрттөнүп, күйүп аткан экен дейт. Анан ошол кезде артисттердин баары ойгонуп, окуяны чоо жайын баары билип, бири-биринен кыраан каткы күлкү дейт. Ошондой артисттердин арасында ошондон бери ушинтип Мураталы элдин уйкусун бузбайын деп, жарыкты өзүм эле өчүрүп коеюн деп ошентип байлап коюп өтүгүн өрттөтүп ийген деген сөз калган экен.